Биз Ошто, Нарынды, Таласты кайсы жерди кыдырбайлы, элдер биздин укукту өзүбүзгө бергиле деп атат. Конституциялык укугубуз шайлай турган, биз өзүбүз шайлайлы деп атат. Биз тандайлы деп атат. Биз кыраакыбыз, биздин көзүбүз жетик деп атат. Жок деп ал жерде каршы чыккан күчтөр болуп атат. Анткени бийлик ошол выгодно болуп атат. Партияны түзүп, төрагасы аныктайт, анан жанагындай ляппайт дегендер келип калат. Дагы коом эмнени сурап атат? Коом 30 жылдан бери тазалангыла, жаңылангыла, жаратмандар келсин, жаңыча ойлонгон, жаңыча көз караштагы, заманбап, дүйнөлүк масштабта, эл аралык деңгээлде ойлонгон жаштар келсин деген талапты мен биринчи жолу айтып атам. Бул элден сорулуп чыккан идея. Азыр кайсы жерге барбайлы, эскилер кеткиле, жаштар келсин деген бул жалпы Уранда 95% биз тазаландык. Эскиси, эң эскиси 50 жашта менмин. Алтынбек Турдубаевич биздин лидер, менден 3 жаш кичүү. А калган 95% жаңылар. 40-45-тин тегерегиндей, 35-тин тегерегиндей балдар. Бул сарооз балапан эмес. Биздин арабызда Рамис, Жаш, Кумтер компаниясы бул эл аралык компания. А жерде мындай кыргызчылык кылып эле бой узун бала экен, сулуу бала экен деп койбойт. Акылы бар үчүн, лидер болгон үчүн, мыкты жигит болгон үчүн, таза болгон үчүн, анан эң негизгиси ошол команда үчүн профсоюзга жөн койбойт. Профсоюзду билесиз, аксакалдар отурат. Профсоюз деген бул элди кишини коет. Биздин Кумтердөгү маалымат боюнча элдин баардыгы Рамисти жакшы көрөт, сыйлайт. Күйүмдүү бала, элпек бала, адамгерчиликтүү бала, билимдүү бала биздин укугубузду коргойт деп. Ошондуктан биз Рамиске ставка жасадык. Рамис Кудай буйруса 7-чи чакырылыштын жылдыздарынын бири болот. Ага бөркүңөрдө ишенип койгула. Рамис менен силер сыймыктанасыңар. Силер Рамиске добуш берген үчүн, Рамис тандаган командага кошулган үчүн эч качан жер карабайсыңар. Баарыбыздын сыймыгыбыз болот.